Қалмақ ел жомоғу Çalp келатат. Көркөм окугандар Назгүл Бейшеке. Болот Назар. О, Шакир. Аудио жомоғуыздың демерчісі. Рухеш ТВ каналыбыздын өнөктөшү Зуля жеңил өнөржай ишканасы. Қыртыш жара орғыстап чыққан, жергезе мөлтілдеп аққан бұлақ бойында алмабақ өсе тұрған еле. Бұл жазда ұшын арадан өтіп баратқан сұр қоян, бұлақтың сұрғашқа суысын, алмабақтың жан сергіткен көлөкөсін, айланада түркін чөптің молдығын жақтырып, ұшын жерге байырлап қалған екен. Айлана бейпил болчу. Таза суу ичип, кечке чөп оттоп, бактын көлөкөсүндө уктаган коёнду эч нерсе коркутпайт. Ушинтип жай өтөт. Күрдөөлдү күз келет. Бул убакта бак муштумдай, кыпкызыл жана укмуштай оор алмаларды байлайт. Эч качан жогору жакка карабаган коён муну билчү эмес. Анткени ага жерде азык жетиштүү болгондуктан асман менен иши жок эле. Бир күнү коён булакка келип, суу ичмекчи болгондо, эзиле бышкан алма шактан үзүлүп, анын так мурдунун алдындагы сууга чалп этип түшөт. Суыны көзді жумуп ракаттана ичмекчи болгон коян алманын өзүн көрбөгөнү менен үнүн угуп, суу чачырандысын сезип, Чалп! деп анын дауышын белимчидей туурап, көзүн жумуп, кулагын жапырып, туш келди безип жөнөйт. Кандай гана коркунучтуу, эч ким жок болчу, эч нерсе көрүнбөгөн, анан капысынан эле чалп! Мындай сезил кайдан чыга калды? деп ойлойт качып баратып, ошентип безгенде безип баратып, бир коянга кезиген. Токтоп! Кайда качып баратасың? деп кыйкырышаталар. Көздү жумупсуң, куйрукту кыпчыпсың, кимден корктуң, ким кууп келатат деги? Чалп келатат, чалп! деп жооп берет токтой турган ой жок сур коян. Анын коркконун өңүнөн көрүп, үнүнөн сезген коёндор да кандайдыр зор жырткыч келаткан экен деп артынан качып жөнөшөт. Дүрбөй безип баратышып, түлкүгө жолугушат. Түгөн өзүнө келаткан көп кояндын бирин тутуп калмакчы болгондо алар Чалп келатат, чалп келатат деп кыйкырып, куу түлкүнү көз келбей жөөлөй түртүп өтө качышат. Демейде өзүнөн бутатым алыстан көрсө да, жылт коюп жоголгон коёндор көз келбей өткөндө укмуштай коркунучтуу неме буларды кууп келатканына ишенген түлкү да коркуп, куйругун бултактата алардын артынан качат. Бул чалп деген немеси укмуштай зор жырткыч болсо керек. Жандана качайын, өлө элегимде деп ойлойт түлкү. Аңгыча алдыдан карышкыр чыгып, өзүнөн качмак тургай качырып келаткан буларга таң калып суроо узатат. Эмне болуп кетти? Чалп келатат, чалп! Чалп! Куу түлкү баш болгон топ коён жанынан дүрбөй өткөндө карышкыр да коркуп кетип, буларга кошулуп качат. Коёндорго мокчурак, эң куу, эң сак деген түлкү качып келаткандан кийин тиге чалп деген немесе жаныбар аттууда жок жырткыч болсо керек деп ойлойт карышкыр. Ошентип качып баратканда алдыдан аюу чыгып күркүрөйт. Эмне болуп коет да? Чалп келатат, чалп! Чалп! Куу түлкү баш карышкыр төш болгон топ коён өзүн көз келбей өтө бергенде аюу да коркуп, алардын артынан түшөт. Кашабаң менен түкөңдүн куйругун кыпчыта качырган неме оңой жоо эмес болсо керек. Кой, мен да сак болоюн деп ойлойт аюу. Ошентип алдыда топ коён дүпүрөп, соңунан түлкү менен кашаба оюң дүмүрөңдөп, эң артта аюу ойрон өңүрөңдөп качып баратканда алдыдан илбирис чыгып сурайт. Кимден качып келатасыңар? Чалп келатат, чалп! Чалп! деп кыйкырышат коёндор. Чалп келатат? Чалп! деп куу түлкү баш карышкыр аюу төш болгон арттагылар кыйкырып жандай өтүшөт. Булардын биринен да өзүнөн корко турган кебетени көрбөгөндө илбирис да качып жөнөйт. Чалп дейби? Булардын коркпой өтүп бараткандарын караганда ал неме менден күчтүү жырткыч болсо керек деп ойлойт илбирис. Ошентип бүт
токойдун жаныбарлары уламын кошула берип кача берет. Акыры Илбирис корккондан аюудан сурайт. Чалп деген кандай неме экен? Билбейм. Деген аю бул суроону карышкырга берет. Ийин кучурган карышкыр түлкүгө карайт. Ал коёндордон сурайт. Алар сур коёнду такыйт. Өзүң көргөн жокмун. Бирок чалп деген үнү абдан коркунучтуу экен. Көрбөй эле качып жөнөдүң манан. Дейт Илбирис. Ооба. Дейт сур коён көзүн алайтып. Көрбөй да качабы? Эй алан көз. Деп жинденет Илбирис. Силер деле көрбөй эле качтыңарго? Дейт ошондо сур коён кебелбей. Муну укканда Илбирис баш болгон жырткычтар уянгандан артка тартып, сур коёндун чалп туккан жерге ээрчитип баруусун талап кылышат. Ошентип ээрчише баскан жаныбарлар булак боюндагы алма бактын түбүнө келишет. Мына, ушул жерден уккам. Дейт бүттөнүсү титиреген сур коён. Баары айлана тегеректи карап, эч кандай коркунучту көрө алышпай туруп калышат. Ушул учурда бактан дагы бир алма үзүлүп, сууга чап деп түшкөндө бүт коёндор дыр берип катышат. Илбирис баш болгон жырткычтар Каткырышып жиберишет, иштерин басып көпкө күлүшөт. коркпай эле койгула. Силердин чалпыңар мына бул экен. Мындан коркпок тургай, жесеңер да болот. Дейт Илбирис коёндорго алманы көрсөтүп. Жесеңер болот? Дегенди уккан коёндор бул жерден дыргаяктай качып жөнөшкөн экен. Ошондо гана бул жырткычтар коёндор өзүлөрүнөн качып баратканын түшүнүшөт. Оңой жемди колдон чыгаргандарын аларга кошулуп, суу жүрөк болгондоруна уяна түшүшөт. Кыргызчалаган Кубанычбек Аркабаев.